Карагылачы, бүгүн таң кандай сонун? Азыр аттан келет. Анан биз күзгү жалбырактарды чогултканы барабыз. Анан болсо, алардан чоң гүл дестелерди жасайбыз. Ал эртерээк эле келсе экен. Карагылачы, кандай гана кооз. Бул менин гүл дестемдин биринчи жалбырагы болот. Ал актанга сөзсүз жагат. Эми ал кайда жүрөт? Ичак эле бул жака келиш керек болчу. Бир, эки, үч, төрт, беш. Мына бир гүлчан барды да чогултуп койдум. Актан болсо дагы эле жок. Ага бир нерсе болгон окшойт. А балким ал адашып кетсечи? Караңгы токойдо. Жок, ал чоң атанын бакчасына барчу жолду жакшы билет. Аны урдап кетишсечи, каракчылар. Тим эле кыялданып кетиптирмин да. Тоодо кайдагы каракчылар? Ошондой да болмок беле. Балким ал ооруп калгандыр. Ой, анын үйүнө чуркап барып билип келейинчи. Саламатсызбы? Акылай, саламатсыңбы? Актан үйдөбү? Биз бакчада ойноп туралы дегенбиз. Бирок ал келген жок. Ал ооруп калган жокпу? Жок, ал жайында эле. Мен абдан сарсанаа болдум. Мына, ага гүлдесте алып келдим. Абдан кооз экен. Акылай, Актан үйдө жок эле. Анан ал кайда? Ал шаарга кетти. Кандайча кетти? Жада калса коштошкон да жокпу? Ал сени абдан көргүсү келген. Бирок ага эртең менен эрте кетиш керек болуп калды. Бирок ал кайтып келет да, Албетте келет. Бирок жакында эмес. Зеригип атам. Кызым, эмне болду? Эмнеге капалуусуң? Актан кетип калыптыр. Эми ал алыс жакта. Капа болбо, ал кайтып келет да. Менде капалуу кебетени гүлдүрө турчу жакшы бир ой бар. Жүрү, бат берек учурабыз. Актан менен көңүлдүүрөөк болчу. Ал жок, бат берек да көңүлсүз. Акылай, карачы, мен кандай сонун көйнөк тиктим. Ал сенин курчагыңа жагабы? Жакса керек. Азыр текшерип көрөбүз. Мына момундай. Даяр болду. Карасаң, ал күлүп атат окшойт. Ой, ал мага бир нерсе айткысы келип атат. Жакшы болот. Акылай, ал сен капаланбай, анан
аны менен бир аз ойногонуңду каалап атат. Не? Карма. Эмне болду? Сен эмнеге ойногоң келбей атат? Бул Актандын жакшы көргөн курчагы. Мурда биз чогуу ойночубуз. Охо, ким келди? Саламатсызбы чоң ата? Менин кичинекейим эмнеге мынча көңүлсүз? Сен эмнеге капасың? Чоң ата, Актан экөөбүз кантип достошобуз? Ал эми алыс жакта да. Чын элеби? Амага эмнегедир ал сенин жаныңда эле, бул жерде эле жүргөндөй сезилип атат го. Кана, мен аны көрбөй атамбы? Ал жашынып калдыбы? Жок, мына ал бул жерде, сенин жүрөгүңдө. Менин жүрөгүмдө? Ооба, анан сенин ойлоруңда. Анткени сен дайыма ал жөнүндө ойлонуп атасың да. Ооба, мен экөөбүз чогуу ойноп, бири-бирибизге жардам бергенибизди эстеп атам. Мына, көрдүңбү? Алчы, ал деле мен жөнүндө ойлоп атабы? Мен аны кантип билем? Мен сендей кичине кезде менин да жакын досум бар болчу. Бирок бир күнү ал алыскы тоолуу бир айылга көчүп кеткен. Аны менен ажырашуу мага абдан кыйын болгон. Бирок айла жок, биз абдан бири-бирибизди сагынганбыз. Андан ары эмне болду эле? Биз сүйлөшүүнүн сыйкырдуу жолун ойлоп тапканбыз. Биз жазганды билчү эмеспиз. Ошондуктан ылайдан оюнчук жасап, бири-бирибизге жиберчүбүз. Мен ар жолку оюнчукту чыдамсыздык менен күтчүмүн. Кандай сонун! Рахмат сага чоң ата. Эми мен эмне кылышты билем. Эч нерсе эмес. Карагылачы, мен эмнени жасадым? Бул менин Актанга деген белегим. Мен биздин достугубузду тарттым. Көрөсүңөрбү? Албетте. Абдан көргүбүз келип атат. Бул Актан. Менин дүйнөдөгү эң жакшы көргөн досум. Бул болсо мен. Азыр ал алыс жакта. Бирок мен аны көп ойлойм. Анан мен билем, ал дагы мен жөнүндө ойлонот. Мен уктап атканда биз сыйкырдуу өлкөдө саякаттап жүргөнүбүз түшүмө кирет. Мен капа болгондо экөөбүз эски жылды кармайбыз деп, атамды кармап алганыбызды эстейм. Анан дароо менин көңүлүм ачылат. Мен бул альбомду Актанга жөнөтөм. Ал муну алганда сөзсүз кубанат. Азаматсың, Акылай. Альбомуң абдан кооз экен. Каалайсыңбы? Экөөбүз поштого чогуу барып, аны почто кутусуна салып келебиз. Албетте каалайм. Анда болуңуз, тезирээк баралы. Анда кеттик. Азыр балдар менен гана коштошуп алайын. Жакшы калгыла. Балдар жана кыздар. Түнүңөр бейпил болсун, бөбөктөр.